баягы куш балам. Ичпейт, жекпейт, бирөөнүн менен кагашып согушуп, мушташкан эмес, сөгүнгөндү да билбейт эле да куш балам. Күлүп коюп эле жүрө берет эле да. Жалгыз үмүт балам ошол эле да куш балам. 2023-жылы Байнур Тороев аттуу жигит тайынсыз болуу изделип, көп узабай эле анын жансыз денеси Чычкан Капчык айындагы унаанын алдыңкы орундугунан табылган. Алгач ал рулга ээ боло албай калган деген божомол болгон. Тергөө Байнурдун унаасын 1993-жылы туулган жаран тартып алып сатып жибергенин, ал эми мүлктүн ээсин өлтүргөнүн аныктаган. Маркумдун апасы редакцияга кайрылып, иш чала тергелди дейт. Мен Туйбаева Тилек Бердожайынан, менин балам Тороев Байнур Абдыгапарович 22 жашында 20 октябрда 23-жылы чыгып кеткен. Жумушка барам деп тив цехине түктөштөчү. Ошо кеткен боюнча намазга барып туруп, балдары көрүптүр. Андан кийин ошо боюнча келген жок үйгө. Кечинде чалсам алган жок, сообщение жазсам, голосовой кетирсем, апа туулган күндө жүрөм деди, барып калам деди. Ошо боюнча неме алган жок. Дагы звонок эттим, албай койду. Апа барам деди. Эртең менен туруп алып кайра 7:40 турсам машинасы жок экен. Комнатасын барып карагам жок, келбегенин билдим. Кайра сразу звонок этсем, дос баламдыкына жатам деди. Ошо боюнча ошол немелер сообщенияларын бүт өткөрүп берген, бирок так каякта жазды, эмне кылып текшерип бере албай да токтолду немелер. Азыр токтолдон өтүп областныйга өтүштү. Областной деле 1 ай болду кармаганы. Токтол 2 ай, 3 ай кармашты ошо токтол немесинде. Эми ушул жакта эле Бишкекке которуп берели, Бишкектен текшерилсе, баары Бишкекте болуп атат. Аякта эле сөөгү табылды, жугили алып туруп, жугилиге салыптыр сайга токтолду. Биз ошо токтолдо моргто күтүп отуруп, моргтон сойдуруп келгиле деди. Биякта да анализдери бирдей чыккандай болсун. Ошо врачты күтүп таң аткыч отургуч эле 21 кечинде, 22 кечинде. Биякта группалаш балдары сатыкка коюптур, андан кийин сатып алып аткан балдардын видеолорун жиберип, токтолдуктар болсо таш сүзүп өлүп калды деп тергөөчү жаш бала экен. Ошонтип кагаз ала турган бир справкага ошонтип жазып берип койду. Анан биз таң аткыча неметип изилдеп таап, ошо интернеттен группалаш балдарды таап берди. Эртең менен токтолдордун тергөөчүлөрү келгенде бергенден кийин анан ошондо телефонун алып, ага чейин телефонун берип салган, ошо справкасын берип салган, алып кеткиле улар таш сүзгөн депчи. Таш сүзгөн жугили деле кичинекей эле жери ымырыйыптыр, жайнеги сынбайт, же фарасы сынбайт. Бурч эле барып такалып калыптыр. Эми бул Бишкекте болуп аткандан кийин Бишкекте 2 күн каякта жүрдү, эмне болуп жүрдү, кандай алып жүрдү, ошол жакта камералардан караса табылат эле да. 2 күн кандай мученияда жүрдү балам, мага ошол эле кыйын болуп атат да. Бул жалгыз эле мойнума алып туруп мени өлтүргөн деп. Видеосунда сатып атканда артында дагы бир бала турат. Андан сурасам, Аламидинге мен 5 ошо машинаны саткандан кийин 5000 алып Аламидинге кирип кеткен болсо алган. Чыксам эле жугилиге отуруп калыптыр. Берге өлтүргөн баланы айтат. Ал жугили каяктан келди, эмне болду? Ошонун баары жана артында отурган баланы 48 саатка кармай 24 саатка камап сураш керек эле деп билет алчы. Ал экөө чогуу машина сатып жүрүшөт, ойноп күлүп жүрүшөт, түнү таң аткача ойношуптур, көрүнгөн жерден акча чыгарып кайра салышып. Өзү көрсөтүп берди инелерим ал балада. Ушул жерде жүргөнбүз, ушундай жерде жүргөнбүз бүт неме. Ал бала көргөн эмесин Байнурду, вообще көргөн эмесин Байнурду дейт. Тааныбайм деп атат. Тааныбайм деп атат. Тааныбаса эмне машинасына отурасың десем, мен ал жок болчу, Байнурдун балаңар жок болчу, ушул агасы экен, ага сыяктуу болуп кетет экен, жердеш. Агам келген ушул машинаны айдап алып деп. Ал менин балам 2 күн бир жака бирөөнүкүнө берип, буюм эмес мону кармап турчу, коюп коеюнчу. Ал да жанда. Ал бирөөгө машинасын 1 мүнөттө айдатпайт, бирөөгө да бербейт, бирөөнүн машинасын айдап алган бала. Анан 2 күн машинасын айдатып саттырып коюп, ал балам андайга чыдабайт болчу. Ушуга чейин 3 машина алган. Бирөөгө ишенбейт болчу ал деле. Балам андай чоочун-поочундор менен сүйлөшкөн бала эмес болчу. Классташтары менен сүйлөшүшөт, группадагы эле балдар менен сүйлөшөт, чогуу окуган. Ашыкча киши менен сүйлөшпөйт. Кандай эмне болуп колуна түшсө ошол
Жалалатын угуласы отурат эми WhatsApp'та каякта жазды, эмне кылып атат. Бүт неме кылып, ушу Бишкекке эле өткөрүп берсе, Бишкекте оперлер табат эле да Токтогулдан бир жаш бала келип туруп опер. Тергөөчүсү да жаш, райондук. Опер болгону менен бул Бишкектин эчтекесин билбейт да. Айткан адрес менен келип изеп таппай калдым дейт. СМС жазып атат, орусча ката жазып атат да, балам жакшы окуган да. Адайатчы болчумун болом дечи, журналист же МВДда неметен биринчи эле окууга тапшырса документти неме кылып горныйды бүттү да университеттечи быйыл. Дил баянды да жакшы жазып, ал ката жазып атат да, ээлеринен кетип атат. Ошондон шекшидим да. Үйдө отуруп алып мен өлтүргөн баланын эжесин таап, аны менен сүйлөштүм, инисин каргадым, балдарын каргадым. Машинага дагы өлтүрүп кеткен атасын үйдө отуруп эле мен таап атам, аны оперлер, тергөөчүлөр эмне отурушат күндө өткөрүп, бар да буякта камералар чыгат эле да. Мына Токтогул районуна кармап отуруп 2 ай болду. Камераларым көп өчүп кетет экен. Буякта город безопасный деген камералардан караса чыгат эле да. Куш балам. Тилек Туйбаеванын айтымында уулун 2 күн бою кармап, андан кийин өлтүрүшкөн. Бирок бул бир эле адамдын колунан келбей турганын, шектүүнүн шериктери бар экенин, алар кылмышка тартылбай жатканын айтат. Ал кечинде 20сы кетет, үйгө келген жок, туулган күндө жүрөм. Ошо 20сы эле рекламага чыгарыптыр, тиги балдарчы. Сатка коюп турду. Мунасы ошол күнү эле жарнамага чыккан. Ооба, 21 эртең менен сатып атат. Ошол убакта балам каякта жүрдү, ал бирөөгө машинасын берип коюп, мен сат дебейт да. Ошонусу табышмак болуп атат да, бул жалгыз эмес, жалгыз эле өлтүрүп койдум дептир. Жалгыз эмес, бул жалгыз Байнурду бирөө буюм болсо коп койгон, ошончо болот. Ал деле жандай бирөө аралашкысы келбейт да, бирөөнүн машинасын алып сатып аткандайынчы. Же аял аралашып жүрдү, же артында жана кара бала. Шериги бар деп ойлоп атат. Шериги бар, экөө машинасын сатып акча алып атышпайбы, саткан кишиден видеолорун таап беришкен ошо түн эле бизге. Ошону Токтогулдун анан тергөөчүлөрүн эргенден кийин анан ынаны антпесе таш түзүлүп өлүп калды да атпай, шылтыңдагандай болуп, жугилиге салып туруп аны түртүп коюптур да. Кийин 40 аз калганда кой эми бетме бет барып сүйлөшүп келеличи, эмне болуп атат, кандай иш болуп атат деп барып кайра келет. Ошо таш түзгөн жер кичине эле, жолдун биягында 3 метр 4 метрдей эле. Ошол жерге Куран окуп неметелик, ылдый жагында өлтүргөн баланын кепкасы жатат. Анткени видеодо бар да, акча санап алып атканда кийип отурган кепка ошол жерде жатат. Ошондо эле изилдеп табышпайбы? 22-12ден кийин алып барып туруп таштаганда өлтүрүпчү. Сөөгү деле ката эле экен дейт. Каткан эме болсо 2 күн мурун өлтүрсө катып калат да селейт. Жумшак экен деп скорый барган медсестралар айтып атат. Биз алып түшкөндө жумшак болчу, сөөгү ката элек болчу. Ошого чейин кармап отурушкан атасыз. Кармап отурганда ошого чейин эс-мас кылып отурганда бул деле жан керектей машинасын алгандан кийин бул деле түңүлөт да, бул мени деле өлтүрүп коюшу мүмкүн депчи. Бир уйкун дарысын берип эле сайып жүрүшкөндө эгер байлап кыйнаса кол куту бүт көк ала болмок да. Ичпейт, чекпейт, бирөөнү менен кагашып согушуп мушташкан эмес, сөгүнгөндү да билбейт эле да куш балам. Күлүп коюп эле жүрө берет эле. Уулун жоготкон эне шектүүгө бир эле берене менен иш козголгонуна нааразы. Ал баласын уурдап, 2 күн кандай азап көрсөткөнү боюнча да кылмыш иши ачылыш керек эле деп эсептейт. Шектүүгө карата адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылган. Учурда тергөөнү Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы жүргүзүүдө. Облустук милициядан ар тараптуу ийгиликтөөдөн кийин иш сотко өтөрүн билдиришти. 2 күн адамды уурдап жүрбөйбү, 2 күн машинасын сатып, ошол кандай статья болот? 2 күн катып жүргөн баланычы. Мунту эле өлтүрүп койгон деп бир эле статьяны карап атышат окшойт булар. Мен укарышымга. Мо 2 күн уурда жолу да эми булчу 2 күн үйгө жибербей, телефонун алып, өзү СМС жазып атат, балама жаздырбайчы, балам эч жок дегенде жазбайт. Голосовой жиберчи, күлүп жайнап. Апа азыр барып калам, же саатын айтчы, мынча саатта барып калам деп. Анткени мен кайгырарымды билет да. Туулган күндө дегенден эртеси кайра классташымдыкында жатам дейт да. Бул классташына жатпайт да, билем бирөөнүкүнө жатпайт, тайкелери, байкелери деле бар, жатпайт аныкыначы. Андай бала эмес да бирөөнүкүнө жаткан. Анан туулган күнү эртеси досумдукунда жатам деди, анан күттүм, сообщение жазып кетти да.
Анан байкеси бар цехте иштеген. Зайырти цехтен Байнурдун машинасы турат бекен, каратып койчу балдарга десем, бүгүн келбеп туруп жок экен машинасы деди. Анан туулган күнү башка цехте иштейт да эми. Барып кыздардан сурадым, көчө кимдин туулган күнү болду эле, Байнур келбей калды десем, бизде туулган күн болгон жок деп алар таң калышты. Сразу эле Свердловский сот немеге бардым, РОВДга. Ошо жака арыз жаздым. Болгон эмелердин баарын бердим. 20 euro ошентип жибердим. 22-си болду, 22-си эртең менен. Saat 10'da, 9'larda balamın номері чыгып калды, Байнур болчу. Сүйүнүп кете эле алсам бир чоочу неме деди да, балаңар больницага жатып калды, Токтогулдун больницасына келгиле деп койду. Машинасы сайга түшүп кетиптир, чыгарып атабыз, связь начар болуп атат деп койду. Мен аяктан барат, эмнеге барат деп эле таң калып атам да. Больницага барсам, больницада эч жак моргто өлүгүн табышыптыр да моргко киргизиптир. Жалгыз үмүт балам ошол эле да, куш балам. Кесалганбыз.